Ассалому алейкум, урматтуу угарманым. Кезектеги баян. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын бабасы болуп эсептелген Азирети Ибрахим алейхиссаламдын тун уулу Азирети Исмайыл алейхиссаламдын аялдары менен болгон жолугушуусу. Азирети Ибрахим пайгамбар алейхиссалам тун уулу Азирети Исмайыл алейхиссаламды көрүү үчүн Меккеге келет. Уулунун үйүнө келип, эшикти такылдатат. Эшикти бир аял ачат. Аял копол жана бирөөдөн капа болгондой абалда Азирети Ибрахим алейхиссаламга: "Кимсиң? Кимди сурап жатасың?" деди. Азирети Ибрахим алейхиссалам акырын үн менен: "Сиз кимсиз?" деп сурады. "Мен Исмайылдын аялымын" деди. Азирети Ибрахим алейхиссалам сурады: "Исмайыл каерде?" "Ал үйдө жок, ууга кетти." Аял копол жана суук аял эле. Тарбиясы да абдан начар, адеп ахлагы жаман экендиги өңүнөн көрүнүп турат эле. Бул нур жүздүү карыя меймандын ким экендигин сураган жок, суроо акылына да келген жок. Анын акылы төмөн, дили да таза эмес эле. Азирети Ибрахим алейхиссалам атынан түшкөн жок жана ким экендигин да айткан жок. Аталык мээрими менен уулунун турмушун абалын билмекчи болду. "Абалыңар, турмушуңар кандай?" деп сурады. Аял: "Абдан кыйынчылык менен жашайбыз" деди. Аял бир нанкөр аял эле, мейманды жактырбайт болчу. Азирети Ибрахим алейхиссалам уулунун мындай копол жана адепсиз аял менен жашаганына, акылсыз аялга үйлөнгөнүнө абдан өкүндү жана мындай деди: "Күйөөң келери менен айтып кой, үйүнүн босогосун алмаштырсын." Азирети Ибрахим алейхиссалам башка эч нерсе дебестен келген тарабына атынын башын буруп кете берди. Көп убакыт өтпөй Азирети Исмайыл уудан келди. Ал мезгилдерде Меккеде жашоочулар аңчылык менен тиричилик өткөрүшөт эле. Ошондуктан Азирети Исмайыл да тез-тез ууга чыгып турчу. Азирети Исмайыл алейхиссалам эшиктен кирип кире электе мурдуна жагымдуу бир жыт келди. Аялына: "Бүгүн бул жерге бирөө келдиби?" деп сурады. "Ооба, келди. Бир чал сени сурап келди жана күйөөң үйүнүн босогосун алмаштырсын деп атынан түшпөй кайтып кетти" деди. Азирети Исмайыл алейхиссалам болгон окуяны дароо түшүндү. Келген чал атасы Азирети Ибрахим алейхиссалам. Анын айткан сөзү адепсиз, пейили начар аялына тиешелүү эле. Арадан бир канча убакыт өттү. Азирети Исмайыл алейхиссалам аялына талак берди жана башка бир кызга үйлөндү. Дагы бир канча мезгил өттү. Күндөрдүн биринде Азирети Ибрахим алейхиссалам уулу Исмайыл алейхиссаламды көрүү үчүн дагы келди. Ата туңгуч уулун сагынып, чын жүрөктөн көрүүнү каалап жатты. Көрбөсө болбойт эле. Абдан сагынган болчу. Мурунку жолу келгенде уулу жаман бир аялга үйлөнүп алганын көрүп, жүрөгү эзилип капа болгон. Азирети Ибрахим алейхиссалам ушундай абалда Меккеге келген. Уулунун эшигин такылдатты. Эшикти жаш бир аял ачты жана "Күйөөм үйдө жок" деди. Азирети Ибрахим алейхиссалам: "Каерде?" деди. Аял: "Ууга кетти" деди. Азирети Ибрахим алейхиссалам: "Абал турмушуңар кандай?" деп сурады. Аял: "Аллахка шүгүр, абдан жакшы, көйгөйлөрүбүз жок" деп жооп берди. Жана: "Азиретим, сиз бир аз дем алыңыз. Алыс жолдон келе жаткан окшойсуз. Бир аз тамак жеп мейман болуңуз" деп өтүндү. Аллахтын нур жүздүү пайгамбары алейхиссаламга урмат көрсөттү. Азирети Ибрахим алейхиссалам убактым жок деп кетмекчи болду. Бирок адептүү, болочок пайгамбар Азирети Исмайыл алейхиссаламдын зайыбы болгон бул жаш аял
пайгамбарыбыз Ибрахим алейхисаламды мейман кылбай узатууну каалаган жок. Азиретим, үйгө кирсеңиз эмне болот? Кийимдериңиз чаң болуптур, алыс жолдон келе жаткан экенсиз. Бир аз дем алыңыз. Мен сизге бети колуңузду жууганга жардам берейин, кийимдериңизди тазалап коеюн деди. Азирети Ибрахим алейхисалам атынан түшүүнү каалабагандыгын, жолго кайтып кетүү зарылдыгын айтса да, адептүү келин анын кетишин каалаган жок. Сиз ат үстүндө тура туруңуз, бутуңузду ушул дагарага салыңыз деп чоң бир дагараны алып келди. Азирети Ибрахим алейхисалам бир бутун дагарага салып, бир бутун үзөңгүгө салып турду. Келин суу куюп бутун жууй баштады. Ибрахим алейхисалам эңилип адептүү, сулуу жана жакшы пейилдүү келиндин башынан өптү. Адеп ахлактуу бул келинден абдан ыраазы болду. Тун уулу, көзүнүн нуру Исмайылды бир мезгилдерде курбандыкка чалуу үчүн жерге жаткырып мойнуна бычак тийгизгенин эстеди жана сүйүктүү уулу адептүү, ак пейилдүү кызга үйлөнгөнүнө жаратканга шүгүр айтты. Жүзү күлүп турган келиндин койгон тамагын жана каймагын жеп дуа кылды. Эй Роббим, ушул кең чөлдө перзентим жана урпактарымды калтырдым. Аларга жакшы, таттуу ырыскыларды бере көр. Адептүү келинге рахмат айтып, Азирети Ибрахим алейхисалам кетүүгө камынды. Кетеринде менден күйөөңө көп салам айт. Үйүнүн астанасын жакшылап коргосун деди. Азирети Исмайыл алейхисалам көп убакыт өтпөй уудан кайтып келди. Үйүндөгү жыпар-жытты сезди жана аялынан сурады. Бирөө келдиби? Ак пейилдүү, жүзү күлүп турган зайып, ооба, нур жүздүү бир улгайган адам келди. Сизге көптөгөн салам айтты. Караңызчы, мына бул дагарага биринчи оң бутун койду. Жакшылап карасаңыз, бутунун изи турат. Сизге салам айткандан кийин үйүнүн эшигин жакшылап коргосун деп айтты деди. Азирети Исмайыл алейхисалам абдан кубанды. Бир гана атасынын нур жаап турган жүзүн көрбөй калганына өкүндү. Кубанычын аялына айтты. Эй менин кең пейилдүү, жүзү, көзү күлүп туруучу меймандос, жакшылык кылууну жакшы көрүүчү зайыбым, келген нур жүздүү карыя менин мээримдүү атам Ибрахим пайгамбар. Үйдүн астанасы бул сенсиң. Атам сенден абдан ыраазы болгондуктан ушундай деген. Пайгамбарыбыз Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдагы нур ал кишиге чейин Азирети Исмайылдан бул аялга өткөн. Андан соң уулуна, урпактарына, акырында энебиз Азирети Аминага өткөн. Жана андан кийин Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга өткөн. Эй мусулман бир тууганым, ак пейилдүүлүк инсанды бейишке алып барат. Бул дүйнөдө да бейиштегидей жашоого мүмкүндүк берет. Анткени үй бүлө да бейиш жашоосунун бир түрү. Бейиш сыяктуу жашоону бир гана үй бүлө чөйрөсүндө жашаса болот. Бул болсо үй бүлөнү түзгөн ата жана эненин, башкача айтканда эр менен зайыптын бири-бири менен таттуу жашоолоруна байланыштуу. Бул тараза исламда тең деп айтылат. Бул үй бүлө курган кыз жана жигиттин дин жана адеп ахлак тарабынан бири-бирине эриш аркак жана мээримдүү болушу демек. Бул окуяда ушундай кылдат тараптары бар. Адеби жагымдуу, эрктүү, уяттуулук ээси болгон бир айым менен жаман жана адепсиз, сезими жок аялдын курган үй бүлөлөрү эч качан бири-бирине окшобойт. Биринчиси бейиш, экинчиси тозок жашоосун пайда кылат. Ошондуктан Азирети Ибрахим алейхисалам биринчи келини тууралуу үйдүн астанасын алмаштырсын деди. Экинчи келиндин сезимтал, адеп ахлактуу, меймандос экендигин көрүп,
ушундай зайып эрин бактылуу кыла алышын билдирүү үчүн Исмайыл алейхисаламга үйдүн астанасын жакшылап коргосун деп салам айтып кетти. Бул бир чындык. Абалына шүгүр келтирбеген, күйөөсүнө мээрим жана урмат көрсөтпөгөн зайып канчалык сулуу болсо да, үй бүлөгө тынчтык жана бакыт алып келбейт. Бактылуу кылуу үчүн зайып жакшы тарбия көргөн болушу жана өз акылдуулугу менен күйөөсүнүн кадыр баркынын бийиктигин түшүнө алуусу зарыл.